Соман тестinin 7, 8, 9 суроолор. 7 суроода бизде эки колонкада окшош эле мисалдар экен. Мисалы бул жерде 1ден 6-дан 1 минус 7ден 1, ал жерде 7ден 1 минус 6дан 1. Бул жерде биз канча дейбиз? Просто кыскартып коелуппу? Жок, андай кылган болбойт. Так, 6да 7ни биринчи көбөйтөбүз. 6 же 7 бул жерде 42 болот. 7ни көбөйтөбүз 1ге 7, 6-ны көбөйтөбүз 1ге 6. 7ге 6-ны кемитсек 1, асында 42. 7 6 бул жерде да 42. 6 же 1 6, минус 7 же 1 7. Бул жерде минус 1, 42. 42ден минус 1. Минусу чоңу же плюс чоңу дайыма плюс чоң болот. Асы тура. 8 суроодо бул геометриялык мисал келиптир. 84 градус, анда бул жерде 180 эле кемитебиз 84кө. Барабар 96. 96-ны бияка 96 градус деп жазып коебуз. Бул жер барабар, ошон үчүн x жазылат. x плюс 96. Ушул 3 бурчтук бизге 185 керек. 2x'ты кошсок 2x плюс 96-ны 180-ге кемитебиз. 180-ди 96-га кемитсек 84. 84'тү эми 2ге бөлөбүз. 84'тү 2ге бөлө турган болсок 4 же 2 8. 4 84'тү бөлө турган болсок 2ге 4 же 2 8, 2 же 2 4 42. Бирок 42 48ден кичине, ошон үчүн Б колонкабыз чоң. 9 суроо. 5ден 1 плюс 7ден 2. 5ден 2 плюс 7ден 1. Баягы 7 мисалда эле кылып туруп чыгып коебуз. 5ти көбөйтөбүз 7ге, 7ни көбөйтөбүз 1ге, 5ти көбөйтөбүз 2ге. 5ти көбөйтсөк 7ге 35, 7 же 1 7, 5 же 2 10. Кошо турган болсок 17ден 35. 5 же 7 35, 7 же 2 14, 5 же 1 5. 14'tü кошобуз 5ке барабар 19.